Саламатсызбы, Рахат эже. Мына баарыбыз азыр көрүп тургандай, окуучу күткөн мугалим 2-республикалык жайкы мектеби Ысык көлгө Чолпон атага старт алганы турат. Сиз ошо биздин мугалимдерге болгон каалоо тилектериңизди айтып койсоңуз. Саламатсыздарбы? Биз азыр мына 27-июнь 2019 жылы Чолпон ата шаарына Алатуу пансионатына сапар алганы турабыз. Быйыл биз 2 жолу республикалык окуучу мугалим жайкы мектебин Эсалуу мектебин өткөрүүгө бара жатабыз. Былтыркы жайкы күндөрүбүз эң сонун өткөн. Анда да республикадагы баардык мугалимдер келип, мыкты мугалимдер, жаш мугалимдер, тажрыйбалуу мугалимдер келип катышкан. Быйылкы мектепке андан да күчтүүлөр келип жатышат. Ошон үчүн мен ушул жайкы мектептин катышуучуларына, адактуу кесиптештериме эң биринчиден эң сонун эс алуу каалайм. Көңүлдүү, аябай бир жуманы ушунчалык унутулгус сонун маанайда өткөрүп келишин каалайм. Эс алуу менен эмгекти айкалыштырып, өздөрүнүн иш тажрыйбасына аябай бир чоң багаж топтоп келишин каалайм. Эмгек менен эс алуу бул мугалимдин иштеп жаткан мына кесиптештерибиздин баардыгынын девизи болуш керек деп ойлойм. Анткени жакшы эс албасаң эч качан ийгиликтүү натыйжаларга жете албайсың. Андыктан мына жайдын башталышы менен биз Ысык көлдүн сезонун ачкан турабыз. Адактуу кесиптештерим, силерге эң мыкты эс алууларды каалайм. Кудай буйрса, азыр бир аздан эч качан иштеген жүргөлө көлүмү биз менен эс алуу келгенде эң сонун табасың издеген толкуну ысык көлүмдүн толкутуп турат өмүрдү өрбүгө толуп шаңданып ар бир күн өтөт көңүлдүү ысык көлүм кучагын жайып чакырат ысык көлүм жегине барын батырат ысык көлүм жүрөккө сүйүп толтурда. 27-июнда мугалим илимий педагогикалык журналынын балдардын жана өспүрүмдөрдүн мектеп борборунун уюштуруусунда окуучу күткөн мугалим жайкы лагерине барабыз. Быйылкы жылы республикабыздын улам бурчунан 40ка чукул мугалимдер келип, илимин өркүндөтүшүп, жайкы эс алуусун ушул жерде өткөрүшөт. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Ак жарда көл үстүн айланып, ажары кү болуп черпилер. Ак кеме үн салып айдалып, азгырат черке сымбаттуу селкилер. Кыз жигиттер жектеги кыналып бүтпөй кептери ырахат менен курчалган ысык көлүмдүн кечтери ысык көлүм кучагын жайып чакырат ысык көлүм. Мугалимдер, педагогдор, абдан кубанычтабыз силер менен бүгүн Чолпон атада Алатоо эс алуу үйүндө жолугушуп жатканыбызга Кудай буйруса аман эсен келип алдык. Эми 6 күндү абдан жакшы деңгээлде көңүлдүү эс алуу менен пайдалуу, өзүбүзгө натыйжалуу эс алуу болсун деп силерге каалап кетемин. Анан мен өзүмдү тааныштырып кетейин. Мугалим журналынын башкы редактору, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин педагогика факультетинин деканы Сулайманова Рахат Токтогуловнамын. Раз, два, три, четыре, пять, жик! Раз, два, три, четыре, пять, жик! Раз, два, три, четыре, пять, жик!
Вашингтонлық гүл бақша көркін соның екенін бір үзікте жашаған, біз бақтылы екенбіз. Гүлдей бері Қырғызстан! Құрматты күніңіздерменен, құрматты қатырлы қонақтар, ардақты бізден сүйікті достар, ардақты аға ежелер, Сейтек ұлттық балдардың жана өспірін Сейтек ұлттық балдардың жана өспіріндер қорғандың 13-ші менің мекенім Қырғызстан фестивалына жаңағыдай бір қол чабалы қош келіпсіздер. Bizim быйылкы фестивалimiz 10-чы жолу өткөрүлүп жатат. Кереметті Ысык көлдөгү Алато эс алуу жайында. Кыргызстандын 7 дуанынан келген балкар достор, меймандар келиңиздер. Алаканды бийик көтөрүп бир бол чабалы кош келипсиздер. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые наши гости. Мы рады приветствовать вас на 8-м фестивале Менин Мекеним Кыргызстан. Центр детей и юношества Сейтек. Центр Сейтек имеет статус национальный. Награжден медалью. Там занимаются более 2000 учащихся всех занятий по 25 направлениям. Национальный центр детей и юношества Сейтек проводит фестиваль не первый год, друзья, а 10-й раз в доме отдыха Алато. У нас юбилейное мероприятие! Для центра Сейтек, кроме фестиваля, Менин Мекеним Кыргызстан 13-чү республикалык фестивалинин ошондой эле окуучу күткөн мугалим республикалык 2-чи жайкы мектебинин катышуучулары баарыңыздарды бүгүнкү юбилейлик байрамыңыздар менен куттуктайбыз. Жайкы салууңуздар көңүлдүү өтсүн. Куш келипсиздер. Добрый вечер, дорогие участники нашего очередного традиционного фестиваля. Национальный центр детей и юношества Сейтек, а также научно-педагогический журнал «Мугалим» приветствует всех участников этого фестиваля. Желаем вам самого-самого наилучшего, чтобы эти фестивали были яркими, познавательными и интересными и очень-очень благополучными. Разрешите перед тем, как начать этот фестиваль, пригласить сюда всех участников, штаб организаторов на Айда, а мы давайте похлопаем, поприветствуем. Не забываем дней, друзья. Всех лучших дней на этой. Вряд, иди к ней, вряд. Есть право. Достор, қатыра қол шапайлы, уйыштыру жана мұғалімдерге. Жобаны Алатода ушундай жакшы майрам болуп атат. Биз силер менен иштебештерибизге 10 жыл болду. Юбилейный 10 лет уже, оказывается. А можно поаплодировать здесь? 10 лет, друзья, отдыхаем. 10 лет фестивалей. Уважаемые гости, уважаемые дети, уважаемые Сабира Муслимовна, уважаемые организаторы, большое спасибо. Мы с вами уже 10 лет дружим. Поэтому в этом году юбилей берегу Исыкуля, дом отдыха Алато. Я вам желаю крепкого здоровья, счастья, чтобы этот фестиваль у вас было на высшем уровне. И рука Сабира Муслимовна, я вам желаю здоровья, счастья, чтобы вы такую организовали, такой праздник детям. Рахат Тохтовун, вам тоже большое спасибо. Всем руководителям, вам тоже, вас тоже. Ну, всем удачи, сильнейший, пускай победит Сабира Муслимовна. Большой рахмат. Похлопали, друзья. Полчабула. открытым, и в честь этого мы запускаем шары. Фестивальда açıktan canlılayız. Фестиваль открыт именно сегодня 20:00. 27 июня 2019 года. Кыргызстан объявлен открытым. Салам алейкум. Салют, фестиваль! Салют.
Kırgızistan 13. Balkanların Çıkarmacılık Festivali. Bolça yapılır. Браво, друзья! Вот и прошли незаметно прошли эти 1,5 часа, друзья. Достаточно позитива, энергии и музыки. Darıcalı Seyit'e bulduk. Balgar Borboruk'un talatlarına bir günde bolça